Эфирде кечки жаңылыктар, студияда Айдай Ташыбекова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Мамлекеттик саясаттын социалдык багытын өнүктүрүүнүн алкагында президенттин жарлыгы даярдалып, ага ылайык томолой жетим балдарга 18 жашка толгондо 500 000 сом төлөнөт. Бүгүн Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын бир катар тергөөчүлөрү кылмыштуулук менен күрөшүүгө кошкон салымы үчүн сыйланышты. TikTok тиркемеси учурдун эң популярдуу колдонмолорунун бири деген менен учурда бул тиркемени жабуу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул жана башка жаңылыктар алдыда кененирээк. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында медицина тармагында иштеген кызматкерлердин канча айлык алаарын айтты. Анын айтымына караганда, административдик башкармалыктагы персоналдын 1 айлык маянасы 2020 жылы 9634 сомду, 2021 жылы 14400 сомду, 2022 жылы 14600 сомду жана 2023 жылы 20200 сомду түзгөн. Дарыгерлердин орточо айлык акысы 2020 жыл 8500 сом, 2021 жыл 12800 сом, 2022 жыл 14200 сом, 2023 жыл 23500 сом. Ортоңку звенодогу медиктер 2020 жыл 7800 сом, 2021 жыл 11700 сом, 2022 жыл 11900 сом, 2023 жыл 19100 сом. Төмөнкү звенодогу медиктер 2020 жыл 6600 сом, 2021 жыл 9900 сом, 2022 жыл 10500 сом, 2023 жыл 13600 сом. Кыргызстанда 3 жылда 315 мектеп жана 69 бала бакча курулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымына караганда, айрыкча социалдык объектилерди куруу колго алынды. Акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп, 69 бала бакча, 28 саламаттык сактоо объектиси курулду. Ошондой эле 125 айылдын таза суу маселеси чечилди, деди ал. 2023 жылдын аягына чейин билим берүү тармагынын 140 объектисинин курулушу аяктаган. Мындан тышкары Баткен облусунда 417 турак жай жана 23 социалдык объект пайдаланууга берилди. 3 жылдын ичинде Ош облусунда 113 объект, анын ичинде 73 мектеп жана бала бакча курулган. Жалал Абад облусунда 66 объект, Баткен облусунда 67 социалдык объект курулган. Быйыл Чүй облусуна басым жасайбыз. Өткөн жылы калкы эң көп Чүй облусунда 15 гана мектеп курулган, деди Жапаров. Мамлекеттик саясаттын социалдык багытын өнүктүрүүнүн алкагында президенттин жарлыгы даярдалып, ага ылайык томолой жетим балдарга 18 жашка толгондо 500 000 сом төлөнөт. Учурда өлкөдө 1868 ата-энеси жок бала бар. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал үчүн быйылкы жылдан баштап 270 миллион сомго банктарга жайгаштырыларын малындады. Азыр ушул маселенин үстүнөн иштеп жатабыз. Ар бирине эсеп ачылат. 18 жашка чыкканда эсебине 500 000 сом салынат. Жалпысынан 270 миллион сомду айыл банкка бергенбиз. Акчаны кийим сатып алууга жана үй сатып алууга жумшагыла деп суранып жатабыз, деди Акылбек Жапаров. Жогорку кеңеште өлкөнүн социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү маселелери боюнча министрлер кабинетинин маалыматы угулууда. Булар ошо окуу жайга же болбосо ипотекага жибере алат да. Мына биз ошо камкордугуна указдагы чыгып, азыр мыйзамдарга да өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Ал эми мына 3600 тоголок студенттер бар деп атасыздар. Бул боюнча списигин тактап бериңиздер. Биз буларды да колдогонго даярбыз. Буларга да колдогонго даярбыз. Садыр Нуркожоевич мени чакырып атканда айтты, ошо Акылбек Өксөнбекович болгон тажрыйбаңызды жумшасаңыз, кыргыз жаранын кыргыз өлкөсүндө коргулбайлы. Мирлан Жекшенов Кара Балта шаарынын мэри болуп дайындалды деп билдирет президенттин басма сөз кызматы.
Президент Садыр Жапаров колгон тескемеге ылайык Конституциянын 71-чи беренеси жетекчиликке алынып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 47-чи беренесине. Президенттин 2023 жылдын 29 декабрындагы Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык Жекшенов Мирлан Ратынбекович Чүй облусунун Кара-Балта шаарынын мэри болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарындагы мектеп жана бала-бакчалардын директорлорунан акча талап кылууга шек саналып, эсептөө палатасынын инспектору кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Буга чейин маалымдалгандай, УКМК мамлекеттик бюджеттен каржылануучу Бишкек шаарындагы мектептердин жана балдар чыгармачылык борборлорунун жетекчилеринен пара алуу боюнча эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүндөгү туруктуу коррупциялык схеманы аныктаган. Бишкек мэриясынын Свердлов райондук билим берүү башкармалыгына текшерүү жүргүзүүдө. Эсептөө палатасынын инспектору актыда одоно финансылык мыйзам бузууларды көрсөтүү шылтоосу менен ошондой эле 28 билим берүү мекемесинин 2022 жылга карата финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзүп, опу залап $5400 алган. Өз кезегинде башкармалыктын жетекчилиги инспектордун талаптарын аткаруу максатында окуучулардын санына жараша билим берүү мекемелеринен 18 000 сомдон 27 000 сомго чейин акча каражатын чогултушкан. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Кылмыш жаза кодексинин 342 беренесинин 2 бөлүгүнүн 5 пунктунда каралган кылмышты жасоого шектөө катары эсептөө палатасынын инспектору кармалды. Кыргызстанда мафиялык түзүлүштөргө каршы күрөш уланат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледждин ачылышында сөз сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымына караганда, коомдо акыркы күндөрү тартипсиздик көбөйүп кеткен. Бизде олигархтар, мамлекеттик ууру чиновниктер, криминалдык топтор пайда болгон. Ушул 3 топ биригип мафиялык түзүмдөрдү түзгөн. Биз алар менен бүгүнкү күнгө чейин күрөшүп келатабыз. Күрөш уланууда. Биз алардан арылабыз. Мамлекеттик олигархтар коомду башкарбашы керек деп белгилеген Ташиев. Ошондой эле ал мамлекетти талаптоногон чиновниктер бай жашап, коомго таасирин тийгизбөөсүн, криминалдык топтор өлкөдө такыр болбошу керектигин айткан. Кыргыздар дегенде мурда башкача ойлочу эле. Акыркы маалдарда биз кыргыздар бар жагынан башка мамлекеттерден, башка өлкөлөрдөн артта калып баратабыз. Спорттон деле артта калып атабыз, экономикадан деле артта калып атабыз, мамлекеттик өсүгөнүштөн деле артта калып атабыз, мамлекеттик кубаттуулугунан деле артта калып атабыз, бүт жактан артта калып кетип атабыз. Андай болбош керек. Кыргыз деген улуу журт, Кыргыз деген улуу эл, Кудай буйрса алдыга чыгууга биз мына мамлекеттик жетекчилер шарт түзөбүз мындан ары. Биз өзүбүздүн деңгээлде, өзүбүздүн ошол баягы коррупциялык маселелердин бардыгын чечебиз. Өлкөдө 6 апрель тергөө органдарынын кызматкерлеринин күнү белгиленип келет. Бул күнгө утурлай Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүлөрүнө кылмыштуулук менен күрөшүүгө кошкон салымы үчүн өзгөчөлөнгөн мыкты кызматкерлерге кемингер, ардак грамоталар жана төзүмдүк сыйлыктар тапшырылды. Майрамдык иш-чара Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын имаратында орун алды. Полковник Исакбаева Жипара Исакбаева 32 жылдан бери тергөө кызматында иштеп келет. Ал кесип тандоого мекенге кызмат кылуу жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу калгусу таасир эткенин моюнга алат. Бул аралыкта сүйгөн кесибин так аткарып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө кошкон салымы акталып, бүгүн минтип, кемингер төш белгиси менен сыйланып турган кези. Почему я долго нахожусь на этой должности? Потому что я очень люблю свою профессию. Мен бул кесипти абдан сүйөм, сыйлаймын. Ошол себептен улам ушунча жылдан бери тергөө тармагында эмгектенип жүрөмүн. 32 жылдын аралыгында канчалаган кыйынчылык, оор мөөнөттөрдү кечтим. Бирок жыйынтыгы мага ар дайым кубаныч тартуулап келген. Анан дагы бул тармакта менин кесиптештерим менен биргеликте уурулук, бейбаштык, уруп сабоо, алдамчылык жана башка кылмыштардын жүзүн ачып, ийгиликтерди жараттык. Анан мына минтип, эмгегим бааланып, жогорку даражадагы кемингер сыйлыгына татып, дагы бир
бир жолу кубанып турган чагым. Мен жалпы кесиптештеримди бүгүнкү биздин кесиптик майрамыбыз менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Майрамдык иш-чарага облустун райондорунан жана шаарларынан тергөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери келген. Алардын ар кандай кырдаалда кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаргандыгы, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздукту сактоодо зор салымын кошкондугу үчүн 140 кызматкерлерге түзүмдүк сыйлыктар тапшырылды. Маселен, 1 кемингер, 116 медаль жана 23 ардак грамоталар ыйгарылды. Бул ушундай сыйлыктар ар дайым ишибизге мотивация берип, үй бүлөбүздөн, ата-энебизден сыймыктанып, бизде аябай сыймык болот да бул алган сыйлыктарыбыз. Ушундай сыйлык, медальдар кызматкерлерге дем берип, ушундай дагы иштесем, дагы эме кылсам, ушундай сыйлыктарга ээ болом деп өздөрүн моральный поддержка жагынан жакшы эле поддержка болот. Майрам мен өзүм кызматыма байланыштуу болгондон кийин абдан чоң нерсени ээлеп турат. Ошол абдан азыр бүгүн биринчи жолу болгондуктан ошо абдан толкунданып аябай сүйүнүп жатабыз. Салтанаттуу иш-чарада президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев сөз сүйлөп, тергөө кызматынын кызматкерлеринин майрамы менен куттуктап, алардын эл кызматындагы түйшүктүү жана жооптуу ишине ийгилик каалап, аталган тармактагы жетишкендиктерге токтолду. Ушул жылы тергөө кызматынын түзүлгөнүнө 61 жыл болуп, бул аралыкта тергөө кызматы мамлекеттин ички коопсуздугун бекем сактоодо абдан чоң мааниге ээ экендигин далилдей алды. Сиздердин жасап жаткан зор эмгегиңиздер чексиз сый-урматка, мактоого жана ыраазычылыкка татыктуу. Өлкө жетекчилигинин колдоосунун натыйжасында 23 жылы Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлерине жалпы 26 миллион 118 миң сом, заманбап 82 планшет, 81 боди камера, 1 маалымат топтоочу сервер алынып бердик. Калк жана Кемин шаарларына бирден милиция аймактык пункттары ишке кирди. Учурдан пайдаланып Чүй областынын аймагында жасалып жаткан иштердин алдыга жылуусунда дагы сиздердин эмгек ополтоодо экендигин белгилеп кетким келет. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында 180ден ашык адам эмгектенет. Тергөө кызматы ички иштер органдарынын алдыңкы кызматтарынын бири болгондуктан, кылмыштардын бетин ачуу жана иликтөө боюнча татаал жоопкерчиликтүү тапшырмаларды аткараарын белгилеп, кесипкөй салтанатта Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Искен Базаркулов кесиптештерин куттуктады. Ички иштер органдарынын эң алдында турган кызматтардын бири болуп саналат. Жана Кыргыз Республикасынын баш низамы болгон Конституция негизинде жаралган укуктарын жана эркиндиктерин эң жогорку деңгээлде баалаган кызмат. Кызматыңар оор жана татаал болуп эсептелип, кылмыштуулук менен күрөшүүдө кошкон салымыңар зор. Эмгегиңер мындан дагы мамлекеттин жана ийиндин жогорку жараткан сыйлыктар менен ар дайым бааланып турушуна тилектешем. Белгилей кетсек, СССРдин Жогорку Кеңешинин президиумунун жарлыгы менен 1963 жылдын 6 апрель күнү алдын ала тергөө өндүрүшү укугу коомдук коопсуздук министрлигине, андан кийин аты өзгөргөн СССРдин Ички иштер министрлигине өткөрүп берилген. Жарлыктын күчүнө кириши менен ички иштер органдарынын тергөө аппаратынын расмий ишмердүүлүгүнүн башталышына жол ачылган. Жанара Эсенова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Кыргызстанда айыл чарба товарларынын аткезчилигине каршы күрөш күчөтүлөт. Бул тууралуу күн мурун Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинде өткөн айыл чарба товарларынын жана жасалма продукциялардын аткезчилигине каршы күрөшүү боюнча кеңешмеде айтылды. Ведомстводан билдиришкендей, ага мамлекеттик органдардын, бизнес коомчулуктун жана агро өнөр жай комплексинин ассоциациясынын өкүлдөрү катышты. Анда маселенин масштабы, аны чечүү жолдору, ошондой эле аткезчилик жана контрафакт товарлар менен күрөшүү боюнча жалпы чараларды иштеп чыгуу талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгында ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, анын курамында мамлекеттик органдардын, бизнестин жана агро өнөр жай комплексинин ассоциациясынын өкүлдөрү кирди. Жумушчу топтун милдети аткезчилик жана жасалма продукциялар менен күрөшүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу.
TikTok тиркемеси учурдун эң популярдуу колдонмолорунун бири болуп калды. Кичинесинен чоң адамдарга чейин социалдык тармактын бул аянтына азгырылып, көп убакыт коротушат. Бирок адистердин айтымында мунун бир катар терс жактары бар. Биринчи эле адамдын психологиясына таасири кооптуу. Бул маселе өзгөчө өсүп келе жаткан муундар үчүн чоң коркунуч. Мындан улам Маданият министрлиги тиркемени жабуу демилгесин көтөргөн. Теманы кабарчыбыз улантат. TikTok башка социалдык тармактардан озуп кулачын кеңири жайган. Миллиондогон адамдар азгырылган тиркемеде жакшысынан жат нерсе көбөйгөнү коомчулукта талаш талкуу чалды. Чектен ашкан жоосунсуз жоруктар өзгөчө өсүп келе жаткан муунга терс таасир этип жатат деп чочулагандар көп. Мен сени ала качам Кыргызстанга. Сени мен өзүм катын кылып алам. TikTok'tu пайдаланам, бирок жапканга деле кошулам. Анткени кандай айтсам, азыркы жаштар ошо TikTok'тон убактысын мындай эле өткөрөт. Бул TikTok'ту көп деле көрбөйм. TikTok'ту жаап койсо деле мейли. Бул жаштардын көбүнчөсү TikTok'то эле жүрүшөт азыр. Прямойдо зыяны бар нелерди көп колдонуп атышат. Мындайча айтканда жана маалыматтык каражат катары колдонсок болот эле. Эгер музыка жаатында, маданият жаатында болсо, андай болбой эле улуттук каада салтка каршы аябай тартипсиздиктин орун алган жери TikTok. Анан ошондуктан мен ойлойт элем, TikTok бизге эч кандай мындай пайда алып келген жок. Андай болбойт да эле. Мына телефонду мектепке алып келбегиле. Телефон балдар мектептен колдонбосун деш керек. Андай болсо болбойт да, телефонду чукулап отурса. Анан ушул телефон деген абдан чоң оору болду. Бунда бар экен да. Мындайда что-то смотришь, ошо чыга берет сага. Анан сен жаман нерсе көрсөң, жаман нерсе чыга берет да. Анан мындай жаап койгондо, я так думаю, ал көп деле проблема чечилбейт да. Потому что башка деле нерселер бар да, YouTube, там, Instagram, актан деле ушундай эле. Ошол эле учурда колдонмонун артыкчылыктарын белгилегендер бар. Адам эмнеге кызыгып, эмнени көрсө, тиркеме ошого жараша контент сунуштайт. Маселен, тил үйрөнүп, чыгармачылык, ишкерликти өркүндөтүп, же билимин бөлүшүп, пайдалуу кеңештерди жайылтып жаткандар арбын. Бирок балдар көбүнөсө керектүү мазмунду ылгай билбегендиктен, эркин колдонуунун арты эбегейсиз көйгөйлөргө алып келүүдө дейт адистер. Күндөн күнгө ошо TikTok'у чоңдор деле, балдар деле күндөн күнгө көбүрөөк убакытты кетире берет да. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо TikTok'то отурган, интернетте отурган балдар өзүнүн кыялын айта албайт, китеп окубайт, эчтеке кылгысы келбейт, ошо телефонду чукулап эле жана дофамин гормонду алгысы келет да. Ошон үчүн TikTok'ту басып көрө берет. Американский психологдор изилдөө кылып, бүт TikTok'ка зависимый деп, мен билген маалымат боюнча Америкада уже TikTok жок, уже жаап салышкан. Мен ойлойм, бардыгыбызга, чоңдорго деле балдарга бул TikTok'тун зыяны аябай көп деп. Биздин идеологиябыз болуш керек да. Жаш балдар жана спортко үндөшүбүз керек. Маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, эртелеп чара көрүү демилгеленген. Ошондой эле жарандардын кайрылууларынын негизинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тиркемени жабуу боюнча санариптик өнүктүрүү министрлигине кат жолдогон. Дароо эле жапканга мүмкүнчүлүгүбүз жок бүгүнкү күнү. Ошол TikTok платформасынын өкүлдөрү менен аларга кат жөнөтүп, анан алар тарабынан да каралып, бирок практика көрсөтөт абдан көпкө чейин каралып атат да. Алардын эксперттери ушул эл аралык мыйзамдарга зыян келтирип атабы деп ошого карап бир канча убакыт өтүп кетип атат да. Алар айтып атышат, ата-энелер тарабынан да көзөмөл болуш керек депчи. Мисалы, ошол эле платформада, мисалы, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар дейт да. 60 мүнөткө, 90 мүнөткө, 120 мүнөткө бөгөт коюп, мындай установка коюп коет да, ошол эле убактарда бала көрө алат. Ошол мөөнөт өткөндөн кийин автоматтык түрдө бул платформа өчүп калат экен да, бул телефондордучу. Белгилей кетсек, TikTok тиркемесинен Америка баш болгон бир катар мамлекеттер, ошондой эле Азия өлкөлөрүнүн бир канчасы баш тартып, колдонууга чектөө киргизилген. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, ОТРК Чүй.
Өлкөдө 100гө чукул эмерек өндүрүшү иштейт. Мындан 2 жыл мурун бул тармактагы кризистик жагдайды жеңип, экспортту өнүктүрүү үчүн бардык шарттарды түзүү максатында ыктыярдуу түрдө эмерек өндүрүүчүлөр союзу түзүлгөн. Экономика министринин катышуусунда бул уюмдун ишин дагы да илгерилетүү, ата мекендик өндүрүштү колдоо маселелери көтөрүлүүдө. Эмерек өндүрүүчүлөр союзунун мүчөлөрү бул тармактагы бардык ишкерлердин башын бириктирип, заманбап, ыңгайлуу жана сапаттуу эмеректерди өндүрүүнү максат кылууда. Андан соң экспортту күчтөндүрүү талабы турат. Андыктан жыйында уюм бардык шарты менен мекеме курууну сунуш иретинде киргизди. Мебельный кластер бул баардык эмерекчилер союзун жана мебельный отрасльды бириктирүүчү мекеме болот да, бир жерде. Ичинде бир нече фабрика, заводдор болот, жана болгон Кыргызстандагы эмерек өндүрүүчүлөр жана эмерекке керек жарактуу сырье поставщиктерин баары ушунун ичинде болушат. Ошонун негизинде бүгүн чогулуп атабыз. Ошо кластердин концепциясын жана проектсин биз иштеп чыкканбыз. Иш чарада мекеменин долбоору менен тааныштырылды. Борбор эмерек өндүрүү боюнча өлкөдө эң алдыңкы ишканалардын катарына кирмекчи. Аянты 128 гектар. Анда эмеректин жабдууларын чыгарган ишкана, сатуу, бажы логистикалык борборлору жайгашат. Ошондой эле 5000 жумуш орну түзүлүп, ишкерлер жатакана, дүкөн, ашканалары менен да камсыздалат. Сырье поставщиктер, мебель жасагандар, ошолор баардыгы бир жерге келсек деген сунуштарыбызды айтып келдик бул жерге. Ошол мамлекеттин дагы ошо биздин азыркы президент Садыр Жапаровдун колдоп баягы налогту ачык айкын көрсөткөнгө дагы бир жерде болсок оңой болот экен. Ошону да колдоп, теневой экономикадан биздин эле коллегалар дагы баардыгыбыз чыгып ушу ыңгайлуу болот эле деп ойлойбуз да. Экономика министри Данияр Амангелдиев ата мекендик өндүрүштөрдүн кеңейишине шарт түзүү зарылчылыгын белгилеп, аларды экспортко да чыгарууну колдоорун белгиледи. Эң негизги көйгөй бул азыр айтып атканыңыз, мынакей Жыргалбек да айтты, азыр импорт көбүрөөк басым болуп атат биздин экспортубузга караганда. Демек, ошол дагы эле биздин жарандарыбыздын ошол кандайдыр бир сырттан келген эмеректерге суроо талаптары бар экенин белгиси. Бирок биз мындан да жигердүү кандайдыр бир өзүбүздүн иш аракеттерибизди көрүшүбүз керек. Анткени биздин эмеректер, жазылган эмеректер сырттан келген эмеректерден биринчи сапаттуураак болуш керек, экинчиден баасынан конкуренттүү болуш керек, үчүнчүсүнөн эң негизгиси бул дизайн. Суроо бүгүнкү замандын талабына жараша ошол суроо талаптарга биз дагы жооп беришибиз керек. Ошол эң негизги үч маселени биз чогуу чечкенге биз даярбыз. Жыйындын жүрүшүндө дагы бир топ суроолор каралып, жергиликтүү ишканалар жасаган мектеп жабдууларынын үлгүсү көрсөтүлдү. Мугалимдин шкафы. Бул болсо мугалимдин столу жана стулу да. Ушундагы металл конструкцияга коюлган бардыгы прочный. Бул болсо балдардын эмеси шкафтары экиден крючок болот, ичинде бут кийимдери менен бүт бары стандарттан өткөн госстандарттан. Анан могу жерде принусталарды карасаңыздар, муну мынтип койчу эмес белек. Азыр мындай кылып коет да, бул мунун үстү поверхность столешницы стола бул таза турат да. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Акыркы 3 жылдан бери сугат жана ирригация тармагына ири сумма каралып, олуттуу жумуштар жасалууда. Ошол эле учурда инвесторлор тарабынан жакшы ниет, илгери үмүт менен көрсөтүлгөн каржылык колдоолор толук өздөштүрүлбөй. Тек гана талаага сапырылган фактылар да жок эмес. Алардын бири кесиптешибиз Бөлөкбай Шеримбековдун назарына илинген. Кубаттуу сааз кезинде суу баскан Чекенди тала аянты бүгүн тамчы сууга азар. Чынында мындай жагымсыздуу оңдоп койгон толук мүчтөр бар. Негедир ушул маселе бүгүнкү күндө көңүл жазында кала берген. Ал эми мунун кесепетинен дыйкандар жапа чегишип, ондогон гектар жерлер акырындык менен чөлгө айланууда. Өз убагында ушул 1000 гектарга жакын жерден чөп чаап, дан жыйнаган Ат Башыр районунун Большевик айылындагылар азыр андан куржалак. Калп айткандын болобу,
түзүлгөн мындай оор жагдайдан чыгуунун аракети жасалып, суу башына атайын курулма тургузулган. Бирок же жумуштары чалабыла чампаланганбы, же Агахан фонду бөлгөн 12 миллион сом сол чөнтөккө шолонгонбу, кыскасы анын өмүрү анча узун болбоду. Дайранын деңгээли бир аз көтөрүлдү эле, күп этип кулабаспы. Ошентип, олчогон сумма алеки заматта суу кагып, дыйкандарды алигиче сумсайтууда. Өзүбүз аракет кылалы десек, өзүбүздүн колубуздан келгидей эмес. Буга техника керек экен, биз болсо мүшөк мөлүнө тосуп коебуз. Эми суу болсо битке каттан эле кайра суу келгенде мүшөктүн үстүнө кум каптап эле кайра жака ашып кетет. Техника демекчи. Большевиктердин ишенгени мына ушул жалгыз трактор. Арийне эскилиги эч ак четкенден эптеп эле жаны бар. Бир күн соода бир жума оору. Андыктан анын суу башын айылды карай бурууга чамасын жетери күмөн. Бул трактордун алы жетпейт да. Чындыгын айтканда алы жетпейт. Алыбыз жетишинче жыгабыз. Болбойт да, бирок постоянно ошол жерде болуп туруп калабыз да. Эртели кече ошол жерде болуп калабыз. Суу кирген мезгилде. Ээ боло албай калабыз да. Арган түгөнсө ар кандай амалдарга барат эмессиңби? Аңсыз сыңарындай жергиликтүүлөрдүн пикирлеринде жаз жайларында албуттан аккан ат башы сайынан жетиштүү өлчөмдө суу буруп алуунун ар кандай ыкмалары бар. Ага анча деле көп каражат талап кылынбайт. Болгону кубаттуу бир экскаватор жетиштүү дешет алар. Мындай эле ой болуп атат да, ушул жерге контейнерлер тишип койсо депчи, биз 100 контейнер тишсе эле уже биздики чыгып кетет эле моя чакачы. Ошо металлоконструкция жагын ойлосо деп ойлоп калабыз да. Эгерде ушул суубуз буяк жака кирип бергенде 1,5 миң гектар жер суу ичкен да. Айылдаштардын көкөйлөрүнө көк таштай тийген жогорудагыдай көйгөйлөрүн элди курултайдын 2 жолку делегаты Бактыбек Иманалиевде көтөргөн. Айтымда барыс тең протоколго киргизилип, тиешелүү министрликтерге тапсырмалар берилген. Ошолорго ылайык бүгүнкү суу бөлүштүү курулмасынын жана узундугу 8 чакырымдык каналдын долбоору бүткөрүлдү деген маалымат бар. Чукулда биз ошол кабар алдык. Өзгөрүш Сартал каналына 12 километрге. Ага болсо 10 миллион которулуп келди, ал эми Чекени Тала каналына болсо 8 километрге 80 миллион которулуп келди депчи. Бул ошол быйылкы 2024 жылкы долбоорго балким кирип калышы мүмкүн дешкен. Бирок облус, район бийлик баштагылар азырынча бул суммалардын колго тиелектигин билдиришүүдө. Мунусуна караганда большевиктик дыйкандар быйыл да кургак баканын кейпин кийишет көрүнбөйбү. Кезек эл аралык жаңылыктарда Стамбулда ири өрт кырсыгында жабыркаган жана каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок. УЕФА быйыл өтүүчү футбол боюнча Европа чемпионатынын жобосун өзгөртүшү мүмкүн. Таиланддын Лапбуре провинциясында маймылдар көчөлөрдү басып алышты. Алдыда кененирээк. Стамбулда ири өрт кырсыгында жабыркаган жана каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин белгилүү болгондой, Бешикташ районундагы турак үйдөн чыккан өрттөн кеминде 29 адам каза тапты. Жалын көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө жайгашкан түнкү клубтан чыккан. УЕФА быйыл өтүүчү футбол боюнча Европа чемпионатынын жобосун өзгөртүшү мүмкүн. Биримдик оюнчулардын максималдуу санын көбөйтүү боюнча сунушту кароого даяр. Алсак улуттук командаларга 23дөн 26 адамга чейин кеңейтилиши мүмкүн. Акыркы чечим 8 апрелде бардык командалардын катышуусунда өтө турган конгрессте кабыл алынат. Эске салсак, футбол боюнча Европа чемпионаты 14-июндан 14-июлга чейин Германияда өтөт. Турнирдин тайпалык баскычында 24 курама ойнойт. Таиланддын Лапбуре провинциясында маймылдар көчөлөрдү басып алышты. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында алар бүт шаарды каптап, адамдарга кол салып жол кыймылына тоскоол болушкан. Тез жардам кызматы кырдаалды көзөмөлгө алууга аракет кылып жатат. Шаарда маймылдарды кармоо иштери жүрүп жатат. Иракта аял Барбиге окшош болуу үчүн 43 жолу пластикалык операция жасатты. Аял социалдык тармактардагы баракчаларын активдүү колдонот. Анын миллионго жакын катталуучусу бар. Алардын көбү анын сырткы келбетине суктанып, чындап эле куурчакка окшошуп калганын жазышууда. Бирок сүрөттүн астында сын пикирлер да бар. Айрым колдонуучулар Наимди жардамга муктаж деп эсептешсе, башкалары аны зомбиге салыштырып, шайтан Барби деп аташат.
Японияда Сато деген бир гана фамилия калышы мүмкүн. Окумуштуулар мындай тыянакка математикалык модельдөө иштерин жүргүзгөндөн кийин келишти. Белгилей кетсек, аталган мамлекеттеги мыйзам боюнча аял күйөөсүнүн фамилиясын алууга милдеттүү. Ошол эле учурда Сато фамилиясы өлкөдө кеңири таралган. Калктын болжол менен 1,5% аны алып жүрөт. Эксперттер 500 жылдан кийин бул ысым азыркыдан көп болот деп эсептешет. Бирок эгер аялдарга кыз кезиндеги фамилиясын сактап калууга уруксат берилсе, мындай тенденция болбойт. Кыргызстанда 11 апрелден 14 апрелге чейин Россия киносунун күндөрү өтөт. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлайт. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, иш-чара Россиянын Маданият министрлигинин колдоосу менен Роскино тарабынан уюштурулган. Бул жылы көрүүчүлөргө орус тилиндеги кыргыз субтитрлери менен «Вызов», «Снегирь», «По щучьему велению», «Воздух», «Чебурашка» көркөм тасмалары тартууланат. Тасмалар Бишкек шаарындагы Манас кинотеатрында жана Ош шаарынын Семетей кинотеатрында көрсөтүлөт. Кирүү акысыз. Ушуну менен кечки жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчалардан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.